Мен өзүмдүн оюм ошондой. Атенең үйрөткөн жок, Жок. Атенең айткан жок, үйдө отуруш керек же көчөдө жүрүш керек деп айткан жок. Жок. Мен мисалы үчүн ушул классташтагы балдар менен дагы ушул жөнүндө аябай көп спор болуп кетет да. Бул мисалы талаш тартыш болот, талаш тартыштар аябай көп болот. Ошондо мен көбүнчө ушу каршы чыгам. Балдар көбүнчө ушул эмнегедир аял үйдө отуруш керек деп айтышат. Мен буга толук каршымын. Мисалы орусста мындай сөз бар да: жена шея, мужчина голова деп коет. Куда шея повернет, туда и голова. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерде көптөр эле айтып атат, ошо аял эшикке чыгып, например, жумуштарга иштесин деп, мен ага толук каршымын. Ал деген аял үйдө отуруш керек, эркек деген өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек, өзү иштеш керек. Аялдар эшикте иштеп жүргөнүн натыйжасында азыркы балдарыбыз абдан бейбаш, абдан сөз укпаган балдар болуп чыгып атат да. Баягы орусста айтып коет эмеспи? Мужик капитан корабля, где ты живешь депчи. Эркек деген иштеп өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек. Ал эми аял өзүнүн жумушун үйүнөн аткарыш керек. Бала төрөп, баланы карап, балдарын багып, балдарга жакшы тарбия берипчи. Анан жана сиз айтып кеттиңиз, тиги көптөр эле азыр ата-энелер иштеп жүрүп, баягы балдарын багып атам деп ойлойт, аябай жаңылат, анткени алар акча табуунун максатында баягы балдарын багып атам деп ойлойт, бирок андай эмес. Алар ыйман жактан балдарына кандайдыр бир убакыт бөлүп бере албагандыгын азыр айтып кетким келет да. Азыркы эркектер негизи эле азыр аялдар иштеп, эркектер өзүнүн үйүндө. Эмнеге андай, биздин эркектер эмнеге андай болуп баратат деген дагы суроону көтөргүм келет да. Эркектер үйдө отурат, ал эми аялдар эшикте. Андай болбойт да. Рахмат. Анан атенең мисалы ушул боюнча бир нерсе үйрөтөбү? Үйрөтөт, мисалы үй бүлө боюнча ушу үй бүлө курганда ушундай болот. Мисалы кайнене дегенди сыйлаш керек же мушташ керек, ушун эмнени үйрөтөт? Сыйлаш керек. Келин деген ата бабаларыбыздан бери эле сыйлап келген, ата-энесин, баягы кайненесин, кайнатасын сыйлап келген, күйөөсүн сыйлап келген. Сыйлайт, мындан ары дагы сыйлайт, үйрөтөт. Ата-энең үйрөтөт? Үйрөтөт. Же жеңиң үйрөтөбү? Жок, жеңем жок. Ата-энем үйрөтөт. Жаштар сүйлөсүн. Бул кызыма каршымын. Бул кыз айтып атпайбы эме депчи, тиги аял киши үйдө отуруш керек, эркектер иштеш керек депчи. Биз деле энебиз, атабыз. Биз деген турмушка чыкканда айтабыз. Мисалы үчүн мен өзүмдүн балдарыма айтам да, турмушка чыкканда эркекте эле башына минип албаш керек. Анда элечи үйдүн эмесичи чоңу эркек киши да. Анан кийин жолдошуна жардам берип, жаман сөз айтпай, анан кийин кошо иштешип, мынакей төрөймүн деп эле отуруп албай үйгөчү. Эмне үчүн буларды окуттуп атабыз биз ушинтипчи, акчабызды коротуп, ушунча эмеге келтиргенден кийин анан турмушка чыккандан кийин үйдө отуруп алган, мен ойлоймун туура эмес бул депчи. Ар бир ата-эне ойлойт, ушу баламды баксам экен, чоңойтсом экен, турмушка берсем экен деп кыз баланычы. Анан ошол деген ошо жерден баягы таш түшкөн жер оор болот дейт, ошол жерден эле өзүнүн үй бүлөсү менен жакшынакай жашаса экен деп ойлойбуз да. Экөө жакшынакай болуп келсе бизге жакшы. Эркек балдарды болсо ойлойбуз, эркек балдарыбыз дагы жакшы жерден эмес үйлөнүп, анан экөө мындай эгиз кооздай болуп жетелешип, оокат кылса эң жакшы да. Мен сизге суроо. Мисалы сиз балдарыңызга эмне деп айтасыз? Мисалы экөөңөр тең болгула, тең жүргүлө деп балдарыңар, кыздарыңар болсо да ушунду айтасыңар. Сиз туура айтасыз. Менин деген болгону 3 кызым бар да, эркек балам жок. Эркек балам жок, 3 кызым бар. Анан кийин эми мындай эле эркек балам жок дегенде эле туура эмес болуп калат го. Мен биякта мугалим болуп иштеймин. Миллион деген балдар бар бияктачы. 1,5 миң эркек балдарым бар да. 3 кызга эмне деп тарбиялайсыз? 3 кызга мен айтамын, турмушка чыкканда үй бүлөңдү эметкин депчи, тиги сыйлагын деп айтам. Мисалы күйөөсүн да сыйласын. Күйөө эгер айтса үйдө отур десе, моюнусун байлай кой. Жок, эми бекер окуттумбу? Өзлөрү сүйлөшөт да, ичарачы, мындай ситуациясына карайт да. Ситуациясынан карашат да бүт барычы. Бирок да не кырдалган. Ситуацияда мына мага окшогон эркек болсо да үйүндө эле отуруп мен багам десе. Сиз эмне деп айтасыз кызыңызга? Кызым укпа дейм. Жок, иштесин, кызым деп иштесин. Алдар иштесин. Ооба баягы төрөп эле үйдө отуруп калганда эми Кудайымдын ал эмеси да берген. Миллионер болсо иштебей эле кой, мен багам десе. Жок, иштесин сырын, иштесин. Иштесин. Эмнеге жакшаны? Өзүнүн колу менен, ак эмгеги менен тапкан акчасы менен жашасын да, мен ошондой ойлойм. Сиз окуттуңуз, шоктуңуз, иштеш керек, Биз азыр жаңы башка коомдо жашап атабыз, ошондуктан биз азыр мындай турмушка
реально карашыбыз керек да жаштар. Орики Айжанын айтып атканына мен да каршымын. Туура ата энелер эмнеге чоңойтуп, эмне үчүн жогорку билим ал кызым деп биз ошо аракет кылып атабыз. Ошол кызым эртең күнү кор болбосун, бирөөнүн көзүн карабасын, оокатын эркин алып кетсин деген тилек менен кылып атабыз. А турмуш кургандан кийин ошол үй бүлөдө кандай чечимге келишсе ал өздөрүнүн иши. Бирок кыздардын ошол колуна диплом алып алып, документ алып алып, үйүндө отурганына мен дагы каршымын. Коомго чыгыш керек, чөйрөгө чыгыш керек. Өзүнүн кесибин аркалап иштеш керек. Анча-мынча болсо дагы. А үйдө отурган адам чүнчүп кетет. Коомго аралашып иштеш керек. Бирок мисалы ошо 5 балабызга кантип түшүнүп кетет? Ошол балдардын түйшүгү менен эле калып калат, ошол кишичи. Жок, бирок балдар сүйлөп атат, балдар күндө түрлүү өзүп атат, баары аябай кызык болот да. 5 бала деген ушундай кызык болот да, балдар кыздар. Эми ал ана кантип түшүнүп кетет? Мен ойлойм, ал деген эми баардык эле кыздар ушундай чечимге келе албайт. Ошол аял заттын арасында ошол мен эне болушум керек. Мен ошол балдарым үчүн гана күн өткөрөм, балдарым үчүн гана ошол жашоомду өткөрөм деген чечимге келгендер гана ошондой чечимге келе алышат. Үйдө отурам, мен только балдарымды багам, ошолорду гана карайм деген. Мисалы ушул аял айтса да, мен ушу 5 баланын тең президенттин уровенде тарбиялайм ушуларды, Кудай буйрса. Ар бирине манас чыгарам деп атса. Анан кандай болот? Ал ошондой чечимге келген аял зат болсо, мен каршы эмесмин. Но мен кызымдын үйдө отуруп, ошол үйдө гана жашоосу менен өткөнүн каалабайм. Эже, менде бир суроо бар да. Ушул 5 бала багып, үйдө балдар тарбиялап олтурган эне бат карыйбы же көчөдө баягы эл үчүн кызмат кылып иштеп жүргөн эжелерибиз, апаларыбыз эрте карыйбы? Эл менен аралашып кызматта иштеп жүргөн аялдар кеч карыйт. Мисалы? Мисалы, ал чөйрөдө жүргөндө өзүн карайт. Ошол чөйрөгө жараша кийинет, ошол чөйрөгө жараша жасанат. А үйдө турган аял киши ошол үйдүн гана эмесинде, түйшүгүндө, ошол үйдүн территориясында гана. Менде бир суроо бар дагы. Мен эжеге суроо берип коечу. Балаңызды эмне деп тарбиялайсыз? Мисалы, мына балаңызды кантип тарбиялайсыз? Аялыңда тилин ал, аялың менен тең бол дейсизби же балам сен үйдө кожоюн болушуң керек, аялың сага моюн сунуш керек деп тарбиялайсызбы? Эмне деп тарбиялайсыз балаңызды? Албетте эркек баланы. Албетте кыргыз эли биз илгертен келе жаткан салтыбыз бар. Бул эркек кишини сыйлап келебиз ар дайым. Үйдүн куту катары, ошол үйдүн ээси катары сыйлап келебиз. Мен ар дайым мына кызым отурат бул жерде. Дайым айтам, эркек кишини кандай адам болбосун сыйлаш керек, аны көтөрүш керек. Сыйлаган фиктивный элеби же мындай по-настоящему? Чыныгы сыйлаш керек. Жана айтпадык биз, жана үйүндө багам айланайын, сен барбай эле койчу, мен эле багайын сени. Үйдө эле отура берчи, көлөкөдө мен алып келген мороженое жеп отура бер десе, анан сен жок иште деп атпайсыңарбы силер? Жок. Ал уже тил албагандыкта, күйөөнүн тилин албагандык. Мен кызымды эмнеге даярдап атам? Келечекте ошол аң сезимдүү, акыл эстүү, билимдүү адам менен келишип баш кошсоң, ошондо гана бири-бириңерди туура түшүнүшөсүңөр. Рахмат. Ошол. Жаштар сүйлөсүн. Жанагыдан бери мен мисалы аялдардын көчөдө иштешине каршымын да. Аялдардын негизги эркектердин жана аялдардын өзү милдети. Аялдардын укугу чоң. Себеби аялдарга оор жүк көтөрүү күнөө. Эркектер оор жүк көтөрсө булчуңдары чыңалат. Аялдар оор жүк көтөрсө колдору майышып калган. Футбол тообун тепсең буягынан өтүп калат да. Буттары ийрейип калган да. Ошондуктан фигурасы бузулат. Ошондуктан аялдар мына азыр көрсөңөр Чолпон Атада базарда жалаң аялдар. Буякта мектепте жалаң аялдар. Эркектер кайда? Ким менен согушуп атат? Каякта жүрөт? Эркектер үйдө согушуп атат. Арак менен согушуп атат да. Ошол орун алмашып кеткендиктен биздин балдардын тарбиясы начар болуп жатат. Ата энедей тарбия бере албайт. Себеби энеде мээрим бар. Эненин мээрим менен тарбияланат. Эне ата кандай тарбия бериш керек? Баласыга ата эне катарында эмес, дос катарында. Баласы менен дос болуш керек. Ошол дос болуп тарбияласаң, бала же энең же кызың бүт сырын айтып берет. Эмне себептен аялдар үйдө эле отуруш керек да, эркектер эшикте жүрүш керек? Эмне үчүн эркектер үй кызматын аялдар кылган? Мен үй оокат тиричилигин деген жокмун. Коро жай мал сал деген болот да. Ошолорду эмне үчүн эркектер карай алат? Аялдар эле ушул үйгө эле байланышып калыш керекпи? Айнура байсыз. Мен айтайын, мына эжекелерге суроо да. Ошо эжекелер, мында эжекелер, эгерде силер кечке чейин мектепте жүрөсүңөр, туурабы? Силердин да биз балдарыңар бар.
Силердин да балдарыңар чарчап келесиңер. Уксаңар азымда силер кечке чейин жумушта жүрдүңөр, чарчап келдиңер. Анан кийин үйдүн жумушун кыласыңар дагы бир 4-5 саат. А балдарды ким карайт анан? Ким тарбиялайт? Ким ошол менен отурат? Ошо кызыңар менен ким отурат? Келип ошо жанагындай шашпай отуруп, ошо кыздын бүт эмелерин билип, анан кийин ошол оңдоп, ошого күндө тарбия ким берет? Силер кечке чейин жумушта жүрсөңөр, чарчап келсеңер, да кечинде 4-5 саат үйдүн оокатыңыздар. Ким сүйлөйт ошо менен? Атасы сүйлөшөбү кыздар менен. Эмне үчүн ата сүйлөй албаш керек? Үйгө келип балага бир сыйра келип, эшикте жүрсүн, жумушун кылсын, кылбайт деп кылбасын деп эч ким айтпайт анычы. Эмне үчүн эне айтчу, акыл насаат сөздү ата келип айта албайт? Мисалы үчүн энелер эшикте канча саат эшикте жүрүп жумуш кызматын кылып келип деле кызына келип айтат: "Ай, сен эмне кылганың? Могу 5 чынын эмне жууп койгонго жараган жоксуң?" Эне милдетин атка айтат анычы. Эгер жаза албай калса. Мисалы биз айтып атабыз. Эмне үчүн ошону эркек кишилер айтканга кудуреттери жетпейт? Биз айтып атабыз. Эркек киши эште да акча алып кел үйгө. Аял киши үйдөгүнүн бүт барын бүтүр, и балдарды тарбияла. Убактысы болот да. Балдар менен отуруп, алар менен сүйлөшүп, алардын бүт проблемаларын угуп, жанагындай бөлүшүп, сыр бөлүшүп эметкенге убакыт болот. А жанагындай иштеген аялдыкы болобу убакыт? Эмне үчүн болбойт? Эне деген ар кайсы мезгилде, ар убакта келип, үйгө келип бир ооз айтканга кудурети жетет энен. А эмне үчүн эркек киши атанын кудурети жетпейт ошогочу? Жакшы, рахмат. Биз албетте өзүбүздүн жумушубуз бар, бирок биздин алдыбызда өтө чоң жоопкерчилик бар. Биз энебиз, ошо балдарыбыздын астында биз жоопкербиз. Биз бала ошол ичибизде чоңоюп аткан учурда эле алдыбызга чоң жоопкерчилик коюлган, энелик сезим пайда болгон. Анан биз кандай кесиптин ээси болбойлу, кандай чарчабай эле балдарыбыздын астында жоопкербиз. Биз ошолорду тарбиялоого сөзсүз түрдө убактыбызды бөлөбүз. Мен мисалы үчүн мектептен аябай чарчап барам, бирок ошондо күндө дагы 1-2 саат жок дегенде балдарыма бөлөм. Ар бир күнү боюнча ошолор менен сүйлөшүп, отчет алып, анализ жүргүзүп, анан сөзсүз түрдө тарбия бергенге аракет кылам. Буга убактыбыз жетет, биз энебиз. Аталардын убактысы жетпей калышы мүмкүн. Чарчап калбайсыздарбы эже? Жок, балдарыбыз үчүн чарчабайбыз эже. Мектепте дагы түйшүк көп. Мисалы 30-40 баланы окутуш да оңой эмес. Анан аларды А десеңиздер, Б дейт, анан чарчап калбайсыздарбы? Албетте ал чарчайбыз дечи, бирок өз балдарыбыздын алдында дагы бир жолу айтайын, жоопкерчилигибиз чоң, ошондуктан ошол жоопкерчиликти ата энедей болуп тарбиялайлабы? Ата энедей болуп тарбиялайлабы? Ата көп нерсени, көп майдан нерсени, өтө бир тонкий нерселерди байкабай калышы мүмкүн да. Эне сезгендей, эне билгендей алар биле алышпайт. Ошондуктан биз ошол жоопкерчиликти ар дайым мойнубузга илип жүрөбүз. Жүрөгүбүз менен.